Мезгилде Кожоев Садырбек Султановичтин пресс маалыматына кайрылган негизинен өзүнүн айылдашы менен суу талаш маселеси азыркы күндө айыл өкмөт тарабынан чечилип, Бакир Орунбайга айылдык кеңештин чечими менен огород берилип, Кожоев Садырбек Султановичке азыркы мезгилде ошол жерден суу алуу үчүн жер бөлүп берилди. Булардын чыры эмнеден болгон ушул суу талаш? Булардын чыры негизинен Бакир Орунбайдын баягы огородунан өткөн арык болчу. Ушуга чейин сууну ичип келген. Былтыр эми быйыл 2017 жылы арык казбагандыктан Бакир Орунбай сууну бербей калган. Ошондуктан ошонун чырынан чечилди. Азыркы мезгилде ушул неме чечилип бүттү. Талаш менен Бакир Орунбайдын арык талашы боюнча азыркы күндө чечилген. Биз айылдык кеңештин сессиясына коюп, Бакир Орунбайга кезексиз жер берүүнү чечип, айылдык кеңештин чечими менен Орунбайга 10 метр арыкты, баягындай туурасы 10 метр, узундугу 25 метр өлчөп, быйылдан кийинге бере турган кылганбыз да. Азыр бул экөө жараштырып биз ортолорунда экөө келишим түзүлгөн. Ошол негизгиси. Бул айтып атпайбы, көп жылдан бери ушул суунун жоктугунан канча түшүмүм калды деп айтып атат? Көп жылдан бери эмес. Бул былтыр алып жүргөн 2016 жылдары сууду. Быйыл 2017 жылы эле баягы арык казбагандыктан баягы ошентип айтты да Бакир Орунбай, арык казбагандыктан мен сууну бербей койгом деп быйыл эле алып, мурдатан бери берип жүргөн бул. Арыкты өзү казыш керек болчубу? Ооба, ошол арыктан суу ичет эле. Бул Бакир Орунбай өзүнүн огородунан суу берген. Ошол негизи.